Assalamu алейкум, кыргыз элим эсирда жылдан айтар сөзүбүз бар эле. Ушунча Кыргызстанда көбөй болуп, элдер кыйналып, нан тапып отыргандан силер чачыгады кырып эстафетаны бириңиздерге өткөрүп жүрөсүздөр. Ошонун ордуна бир жакшы нерсени элге жардам кылып эстафетага бириңиз өткөрсөңөр, кичине пайдалуу нерсе болмок. Тастанали Шарчаев, Эрмек Нурбаев, Адилет Киден, силерге Алла ыраазы болсун, аракет бар силерде. Жана ошондой эле биздин маданият кызматкерлеринин бардыгына кайрылуубуз. Эмне себептен ушул Кыргызстанда көзгө көрүнгөн бизнесменден баштап жөнөкөй адамга чейин өзүнүн койнундагы кубанычын, той ашын сиздер менен бирге бөлүшүп, сиздерди чакырып, даже сиздерге ошол барган конок болуп барганыңыздарга акча төлөп беришет. Сиздерде азыр акча жок эмес, бар. Эмне себептен бириңиздер дагы ошол жардам берейин, кайрылуу кылайын деген постторду көрбөдүк, историяларды көрбөдүк. Бириңер бирөө сөз айтпадыңыз. Шахзоданын мурунку жолдошу продюсер Равшан Юлдашев каза болду. Кечээ 30 мартта Ырчы Шахзоданын мурунку жолдошу продюсер жана Тарона Records үн жаздыруучу студиянын негиздөөчүсү Равшан Юлдашев 59 жашында каза болду. Бул тууралуу Өзбек маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой, Равшан Юлдашевдин күтүүсүз өлүмүнө инфаркт себеп болгон. Эске салсак, Равшан Юлдашев белгилүү ырчы жана актриса Лола Юлдашеванын атасы. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Самара Каримова мактанып болбой калды. Ырчы Самара Каримованын Инстаграмдагы катталуучуларынын саны 2 миллионго жетти. Бул тууралуу Ырчы Инстаграм баракчасынан билдирди. Ура! Биз эми 2 миллион болдук. Жакшылыкты жар салсаң көбөйөт дейт. Сиздер менен биз 2 миллион болдук. Бул Кыргызстандагы алгачкы 2 миллион. Бул биздин ийгилик, бул биздин жеңиш. Буйруса мындан да көбөйөбүз. Мени сүйүктүү көрмандарым, эң активдүү жана эң мыкты. Телефонум куттуктоолордон тына элек. Кубанычымды кубаттап, жакшы тилегин жөнөткөн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.